Ассалаумағалейкум, урматтуу бүгүнкү Ақтойдун коноктору. Мен да ушул 2 жашка жүрөгүмдөн чыккан жагымдуу жылуу сөзүмдү айтып кетейин. Агам Бакай, жездем Бакай жана эжем Зарипа бүгүнкү турмушка аттап жаткан кадамыңыздар байсал болсун демекчимин. Кудайым узунунан уул берсин, кыскасынан кыз берсин. Дегеле берерин унутпасын дейт. Кыргызда жакшы сөз бар. Кудай талан жазда берсин, жазда берсе жазбай берсин. Кудай талан жайда берсин, жайда берсе жайып берсин. Кудай талан күздө берсин, күздө берсе үзбөй берсин. Кудай талан кышта берсин, кышта берсе кыспай берсин дейт. Аллахтын назарында, бакыттын базарында дейт. Турмуштун дамын татсын деп, кошту экөөңдү кудайым. Түбөлүккө бирге болгула, бактылуу болуп кылайын. Ардактап бири-бириңди ынтымак жаша дайыма. Экөөлөп сыйлап жеткилечи, ата-эне кадыр баркана. Кош жылдыз болуп көктөгү, турмушта бирге өткүлө. Ажырап калбай алсырап, туруктуу турмуш сүргүлө. Ата-энеңдин асмандагы айы болгон дейт. Жанып турган, караңгыда жанып турган шамы болгон дейт. Ак жолук салып буралган менин эжем Зарипа, бир сөз айтайынбы? Эң бактылуу пенденин жары болдум дейт. Кыргызда жакшы сөз бар дейт агам. Мусулман баш кошсо, пайгамбардын сүйүүчү дейт. Пайгамбарыбыз айткан экен: "Эх адамзат, бул жашоодо Аллахтын эң сүйгөн пенделеринин бири, бул эң бактылуу үй бүлө" деген экен. Ошондуктан мен силерге бактылуу гана болуңуздар демекчимин. Көңүлүңүздөр гүлгөр алып гүлгө толсун. Кабыл алып койганда куттуктап жаткан Зарипанын бир туугандарынын куттуктуу болсун. Өмүрдүн гүлү төгүп турган кезде бүгүнкү ак тоюңуздар куттуу болсун демекчимин. Чоң рахмат.